Саламатсыңар балдар. Азыр силер менен 6-класстар үчүн информатика сабагын өтүп баштайбыз. Силер менен мен улуттук инновациялык технологиялар мектеп лицейинин информатика мугалими Майташева Зина. Саламатсыңар балдар. Азыр биз информатика сабагын өтөбүз. Бүгүнкү өтө турган сабагыбыздын темасы мультимедиа технологиясы түшүнүгү, мультимедианы колдонуу чөйрөлөрү. Сабактын максаты мультимедиа жөнүндө түшүнүк алышат жана мультимедианын аппараттык программалык жабдуулары менен таанышышат. Мультимедиа технологиясынын жардамы менен компьютерде ар кандай маалыматтарды иштетүүнү өздөштүрүшөт жана иштөө көндүмдөрү артат. Компьютердик кабинетте өзүн алып жүрүүнү жана компьютердин түзүлүштөрүнө аяр мамиле жасоого тарбияланышат. Биз көпчүлүк учурда мультимедиа деген сөздү колдонуп жүрөбүз. Мультимедиалык компьютер, мультимедиалык проектор, мультимедиалык презентация. Бул термин эмнени түшүндүрөт? Деги эле мультимедиа деген эмне? Мультимедиа деген эмне? Деген суроого жооп алабыз. Мультимедианын курамын жана колдонуу чөйрөсүн аныктайбыз. Мультимедиалык технология кандай программалык жана аппараттык жабдылыштардын жардамы менен иштээрин аныктайбыз. Мультимедиа бул техникалык каражаттарды жана программалык жабдылыштарды колдонуп, текст, чийме, сүрөт, үн, видео, анимация түрүндөгү маалыматтарды айкалыштырып экранда көрсөтүүчү атайын компьютердик технология. Мультимедиа термини кыргызча айтсак, көп чөйрөнү, мульти көп, медиа чөйрө дегенди билдирет. Жана бир информациялык объектте текст, үндүн, графиканын жана видеонун бирикмесин түшүндүрөт. Колдонуучу көптөгөн компьютердик программалар менен иштеп жатып, текстти жана кыймылдабаган сүрөттөрдү гана көрбөстөн, үндөрдү дагы угат, анимацияларды жана видео роликтерди көрөт. Мультимедиа кайсы чөйрөдө колдонулат? Мультимедианын аныктамасынан эле кайсы чөйрөдө колдонулаарын аныктаса болот. Бир эле учурда графикалык, үндүк, сүрөт, видео информацияларды колдонууга мүмкүн болгондуктан, мультимедиа көпчүлүк чөйрөдө колдонулат. Айтсак, билим алууда, бизнес тармагында, маркетинг тармагында, рекламада, телекоммуникацияда, медицина тармагында, оюндарда жана башка көптөгөн тармактарда колдонулат. Мультимедиа системасынын пайда болушу менен адамдардын чыгармачылык жашоосунда көп өзгөрүүлөр болду. Мультимедиалык технологияны өзгөчө билим берүү тармагында кеңири колдонулууда. Себеби мультимедиалык технологиянын жардамы менен түзүлгөн информациялык каражаттар билим берүүнүн сапатынын жогорулашына түздөн түз таасирин тийгизип жатат. Окуучу 1 минутада 1000 информация бирдигин кабыл алып өздөштүрсө, көз менен көргөндө 100 миңдеген информация бирдигин кабыл алып өздөштүрөрүн эксперимент жүргүзүп далилдешкен. Мультимедиалык технологияны кайсы гана чөйрөдө колдонбойлу, негизги максатыбыз материалды сапаттуу жана эффективдүү жеткирүү. Мультимедианын түзүлүшү. Мультимедианын компоненттерин дагы аныктамасынан эле аныктаса болот. Текст, графика, анимация, үн, видео. Мына ушундай компоненттерден турат. Бардык компоненттерин карап чыгалы. Текст түшүндүрүү үчүн колдонулат. Надпись, заголовка, эскертүү түрүндө берилиши мүмкүн. Графикалык информация иллюстрация үчүн колдонулат. Сүрөттөр, схемалар, диаграммалар түрүндө берилет. Анимация. Мында объект кыймыл түрүндө өзгөрүлүп берилет. Мультимедианын бардык объекттери үчүн даяр анимациялык сүрөттөр жана анимациянын эффекттери колдонулат. Үн. Информациянын элесин кабыл алууну жакшыртат. Ар кандай форматтагы музыкалык фрагменттер, сөздөр, үндөр колдонулат. Видео. Видео фрагменттер, мультипликация, флеш анимациялар колдонулат. Төмөнкү форматтагы видеолор көп колдонулат. VMV, AV, MPG, MOV.
Мультимедианын аппараттык жана программалык жабдылышын карап көрөлү. Мультимедианын компоненти текст, аппараттык жабдылышы клавиатура жана сканер, программалык жабдылышы тексттик редактор, текстти таануучу программа. Графика сканер, фотоаппарат, видеокарта жабдылыштары менен иштейт. Жана программалык жабдылышы бул графикалык редактор. Мультимедианын үн компонентинде аппараттык жабдылышы микрофон, колонкалар, наушниктер, үн картасы. Ал эми программалык жабдылышы бул программа, мелодиянын редактору, үн жазуу үчүн программа. Мультимедианын дагы бир компоненти бул видео. Аппараттык жабдылышы видеокамера, видеокарта, программалык жабдылышы видеону иштетүүчү программа. Мультимедиалык информацияны көрсөтүү үчүн монитор, мультимедиалык проектор, экран же интерактивдүү доска керек болот. Балдар, бүгүн силер мультимедиа технологиясы кандай кызмат аткарарын билдиңер. Анын иштөө чөйрөсү, аппараттык жана программалык жабдылыштары менен тааныштыңар. Келгиле кийинки тестти үйдөн өз алдыбызча иштеп көрүп, дептерибизге жазып коебуз. Текст менен иштөөгө арналган программаны тандагыла. Төмөндө 4 варианттын бирөөсүн туурасын тандап көрсөтөсүңөр. Экинчи, мультимедиа бул төмөнкүлөрдү бириктирүүчү жана информациялык технология. Бул жерде дагы туура вариантын тандап көрсөтөсүңөр. Үчүнчү тапшырма, графика менен иштеген каражаттарды тапкыла. Берилген 5 варианттан туура варианттарын белгилейбиз. Төртүнчү, үн файлдарынын форматтарын тандагыла. 5 варианттан туура варианттарды көрсөтөбүз. 5. Видео сүрөттөлүштөрдүн форматын тапкыла. Варианттардан туура жообун тандайбыз. Бүгүнкү сабакта мультимедиалык технологиянын кызматы, өзгөчөлүктөрү, жабдылыштары жана иштөө чөйрөсү менен тааныштык. Ушуну менен сабагыбыз аяктады. Саламатта болгула, балдар. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аягына чыктык. Саламатта болгула. Рахмат, балдар, көңүл бурганыңарга.